Билесиңби, KG долбооруна өздөрүнүн окуяларын айтып кайрылгандар абдан көп. Алардын арасында кайын журтунан запкы жеген келиндер да жок эмес. Анда ошол кайын журттун запкысына дуушар болгон келиндин окуясын сунуштасак. Турмушка чыккам, 2 балам бар. Кайын журтум менен жашап жатканыма 4 жылдын жүзү болду. Ушул жыл аралыгында кайынатам да, кайыненем да мени кабыл албай койду. Үй бүлөбүздө түйшүк, кара жумуш абдан көп. Күндү таңкы 5:30да турам, уй сайым, сүт тартам, жана башка көп жумуштар. Жайкысын чөп чөмөлөйм, картошканы эккенден баштап жыйнап алгычакта карайм. Тезек жабам, эшик алдын шыпырам, үй жыйнайм, тамак жасайм. Кыскача айтканда кара жумуштун баары менин түйшүгүм. Оокат кылгандан колум түшүп калбайт деңиздерчи. Бирок кылып жатсам деле айтмайын жазабайсың, ылжырап эле жүрөсүң, укпайсың, тоготпойсуң дейт. Үйдө уруш чыкса деле мен күнөөлүүмүн. Кайынатам дагы көп кемсинтет. Сен хүрөм болуп алдың, наразыбыйсың дейт. Кайша айтпай унчукпасам көкпетсиң, тоготпойсуң деп улам күчөйт. Негизи үйдү кайынатам башкарат. Баары анын айтканындай болот. Кайыненем дагы акырын жамандай берет. Кайынатам урушпай койсо, кыздарына айтырып жатып аягында уруштурат. Атам чоң эле адам болгондуктан кыйкыры урушканда калтырап кетет. Бүгүн дагы кайыненем жамандады деле аябай жаман сөздөр менен урушту. Ызама чыдабай кайыненеме эмнеге дайыма атама мени ушактай бересиз деп ыйлап жибердим. Анан кайыненем чуркап барып кайынатамды чакырып келип арызданды. Атама дагы мени жерип уруша бересиз деп айтып салдым. Сенин тилиң азыр эле ушундай, дагы төрөсөң тилиң узарат го деп кайра урушту. Кыскасы ушул үйдөн учуп чыгып кетким келет. Бирок кайда барам? Кетип калсам кыздарымды көрсөтпөй коюшсачы деген ойлор башымдан кетпейт. Кайын журтумдун жакшы жактары деле бар. Бизге өзүнчө там тургузуп берген. Анысы бүтө элек. Бөлүп чыгаргандан кийин мындан да экесе жашообузга аралашарын күндө 100 жолу айтат. Күйөөм болсо атасынын сөзүн эч качан эки кылбайт. Кээде мени урат, анысын эч ким билбейт. Мындан ары мен жолдошумду сүйө албайт окшойм. Ата-энем бир туугандарым бар. Кудайга шүгүр жакшы турушат. Аларга жашоом тууралуу айта албайм. Кайын журтум менен жашоого мындан ары чыдай албайт окшойм. Менин да күнөөм бар. Мүмкүн алардын оюндай чөп жыйнап мал карай албайттырмын. Мен эми ажырашсам туура болор. Билесиңби, KG долбоору жана анын окурмандары, сиздерден кеңеш күтөм.